Ошто 16 жашында көз жарган эненин окуясы кызды күйөөгө берген ата-энеге жана нике кыйган имамга кылмыш иши козголо тургандыгы белгилүү болду. Ош шаарында 16 жаштагы кыздын көз жаргандыгы боюнча териштирүү иштери улантылууда. Кызды 15 жашында күйөөгө берген ата-энеге жана нике кыйган имамга кылмыш иши козголо тургандыгын 7 ноябрда Супер КЖге облустук милициядан кабарлашты. Учурда бул факт боюнча териштирүү улантылып жатат. Иликтөө иштеринин алкагында көз жарган 16 жаштагы эне 15 жашында турмушка чыккандыгы аныкталды. Ал 1 жылдай убакыттан бери күйөөсү менен жашап келгендиги да белгилүү болду. Кыздын ата-энеси аны 9-класста аяктаган соң эле турмушка берип койгондугун билдиришти. Алардын айтымында кыз мектепте окубай калгандан кийин аны турмушка узатышкан. Учурда кыз менен күйөөсүнүн никесин кыйган имамды, анын күйөөсүн, эки тараптын ата-энелерин жоопко тартуу маселеси каралууда. Жакынкы убакыт аралыгында чогулган материалдарды прокуратурага өткөрүп берип, кылмыш иш козголот деп билдирди облустук милициядан. Белгилүү болгондой 2002 жылы туулган жаш эне Өзгөн районунун тургуну. Ал Ош шаарындагы төрөтканалардын биринде 28 октябрда көз жарган. Кыз алгач жашын жашырып, кийин төрөт үйүнөн чыгып жатканда жашы жетелек экендиги белгилүү болгон. Булак Супер КЖ.